Врачтар камалып кетпеди, ошол ситуация жөнүндө өзүмдүн оюмду айтып коеюн. Мындайда ата энени түшүнсө болот. Любой ата эне балдары барлар түшүнөт. Баласын коргош үчүн бүт нерсени колдонот да, бүт ресурстарын колдонот. Керек болсо любой ата эне баласы үчүн жанын берип берет да. Баласы үчүн мындай жүрөгүн чыгарып берет, сактап калыш үчүнчү. Ошон үчүн ата энени түшүнсө болот да, аларды түшүнүп жатат. Бирок врачтар камалып кетти. Мындайда медицина деген медицинанын профессиясын мындай бычактын кырында деп коет. Жашоо бияка же болсо бияка бурулуп кетиши мүмкүн да, жөнөкөй нерседен бурулуп кетиши. Новостилер көрүп аткандар, ийне сайса эле кээде жаман болуп кетип атат. Анткени бычактын чынында кырында иштейбиз да. Любой врачта осложнение бар. Менде да бар. Кээде өйдө төмөн болуп кетет. Осложнениеси жок, иштеп аткан врачта андай болуп турат да. Анан ойлогулачы. Миңдей кишиге жардам берди, миңдей киши сактап калды врач. Бирок бирөөсүн сакталбай калды. Андай врачты эмне кылыш керек? Муну сакталбай калды, калган миңди дагы сактайт да. Ошондой мүмкүнчүлүгү бар. Бирок ошо 1001 кишини сакталбай калган үчүн түрмөгө камаш керекпи? Же болбосо лицензиясын алыш керекпи? Миңдей тажрыйбасы бар да, дагы 1000 кишини сактап калганга мүмкүнчүлүгү бар да, бирок бирөөсү жаман болуп калды. Анын үчүн лицензияны алыш керекпи? Наоборот, тажрыйбасы көбөйүп калды. Ал стресс болуп атат, ал жаман болуп атат. Ушундай ситуация болбош үчүн ал өзүн иштейт да, система иштеш керек. Ушундай ситуация кайталанбаш керек деп врач ойлоно баштайт. Анан ошо азая баштайт да. Ошентип медицинанын тажрыйбасы чогулат. Ошентип анан медицина өнүгөт да. А эгерде баарын эле түрмөгө камай берсек, киши иштегиси келбей калат, оор операцияларды вообще жасагысы келбей калат да. Любой зарубежге баргыла деп калышы мүмкүн да. Анан негизи деген врачтар деген законопослушный болот. Алар эч жака качып кетпейт, сессияга влиять этпейт, чакырсаңар келе берет дегендей. Ошон үчүн врачтарды камаштын кереги жок го дейм. Вообще анын правилалары бардыр. Эмне үчүн камаш керек, эмне үчүн камаш керек. Максимум домашний арест менен бүтүрүп койсо болот го дейм. Анан результаттар чыккандан кийин, сот чечим чыгаргандан кийин ошо закон чегинде чечимди жасай берсе болот го дейм. Бул дүйнөлүк тажрыйба. Любой өлкөдө врачтарды эч качан соттобойт. Уголовный дело жок. Эмнеси болсо да аякта деген жана через страховую компанию больнойлорго жанагы эмне деп коет эле, акчаларын төлөп берип коет да. Албетте оңолбогон врач болсо кайра кайталана берсе анда лицензияны алышат. Эң жаман наказание ошол эле да. Башка наказание в мире врачтарга не существует да. Бизде ушундай болуп атат да эмичи. Анан дагы айтар дегеним, мындай врачтарыбыз да биз көйгөйлөрдү билебиз да, эмне болуп атканчы, ошо пациенттер билбейт да эмне көйгөй болуп атканчы. Ошон үчүн биз өзүбүз чечишибиз керек. Чоңдор дагы билбейт. Биз кээде чоңдор деле күнөөлөй беребиз. На самом деле эмне көйгөй болуп атканын биз жөнөкөй врачтар билебиз да. Ошо коомубуз, медицинский коомубуз чогулуп алып бири-бирибиз менен сүйлөшүш керек. Эмнеге мындай ситуация болду? Болуп калса дагы эмне үчүн сотко берип атат? Мындай ситуация болобу, кайталанабы? Анткени менин оюмча муну сүйлөшпөсөк, ачык бири-бирибизди күзгө карагандай сүйлөшүп албасак, анда мындай ситуация кайталана берет, мындай сотко бергендер толтура боло берет да. Ошон үчүн медицинский коомдо ойлонолуп, чогулуп алып, сүйлөшүп, мындай көйгөйлөрдү чечкенге аракет кылалык. Ошол.